Калкты тейлөө борборунун иштөө системасы заманбап жаңы аппараттар менен камсыз болуп, кезек күтүү электрондошуп, атайын жабдыктар орнотулган. Борбордо жарандар бирдиктүү терезе принциби боюнча мамлекеттик кызматтарды кеңири колдоно алышат. Айта кетсек, паспортту тариздетүү, айдоочулук күбөлүк, балага сүйүнчү пул алуу жана башка социалдык документтердин баарын дал ушул жерден алса болот. Калкты тейлөө борборлордун негизги максаты бюрократиялык процедураларды жөнгө салуу жана жарандардын нараазычылыктарына чекит коюу. Карапайым жарандар, айдоочулар жана ишкерлер документ кагаздарын алууда эми ыңгайсыздыктар жаралбайт. Бул райондо ушуну менен экинчи калкты тейлөө борбору ачылып жатат. Аймактар өнүктөрү жана мамлекеттик санаат иштери жылы деп жарыялаган ошонун алкагында кылынган иш. Бул албетте биздин бул борбордо болгон борборлор дагы көп жерде ачылат. Алдыда чоң максаттар бар. Мына Сузакта кийин жакын арада Сузакта ачылат, андан кийин Лейлекте ачыла турган шарттар түзүлүп атат. Бүт аймактарда ушундай борборлорду ачууга биз даярбыз. Жана элдин ушундай документация чогулткан муктаждыгын чечкенге иш-аракеттер жүрүп атат. Жаңы ачылган калкты тейлөө борбору башка борборлордон айырмаланып уникалдуу кызмат көрсөтөт. Мамлекеттик каттоо кызматынын иш жүргүзүүсүндөгү паспорт жана жарандык абалдын актыларын каттоо кызматтары бар. Ошондой эле транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча бардык процедуралары каралган. Транспорт багыттары боюнча кызмат көрсөтүүлөрдөн Алай, Чоң Алай, Карагулжа райондорундагы айдоочулар да дал ушул жерден көөлүк ала алат. Ушу инфоком мамлекеттик ишканасына берилди. Ушу ыйгарым укук, ушу айдоочулук көлүктөрдү чыгарып иштеп чыгаруу боюнча. Мурункудай эмес, азыр бүт баары борборлоштурулган системада берилет. Айдоочулук көлүктөр баардыгы борборлоштурулган. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө документти адамдар баягы документтерин тапшыргандан кийин 4 күндүн ичинде борборлоштуруп, аяктан бүт жасалып келип туруп, кайра каяктан документ тапшырса ошондон кайра алынат да. Өзгөчөлүк ушунда. Өзгөн районунун тургуну Ысталбек Мамат Жусупулу 19 жашта. Ал авто мектептердин бирин аяктап экзамен тапшыруу үчүн атайын борборго келген. Ысталбек мырзанын айтымында баары ачык айкын болуп, экзаменден ийгиликтүү өтүп алды. Экзамен тапшыруу үчүн 20 мүнөт гана убакыт керектелген. Ысталбек Мамат Жусупулу жакында жаңы чыгарылган эл аралык стандартка жооп берген көлүктү алат. Мен буга чейин авто мектепте 3 ай курста окуп, бүгүнкү күндө экзамен тапшырган келдим. Экзамен жакшы өттү, буюрса ийгиликтүү өттү, ачык айкын, буюрса жакында правамды алатмын деген үмүттөмүн. Бексултан Кылычбек уулу 2 күндүн ичинде чет элдик паспорту колуна тийип кубанып турат. Ал бардык документтерди ушул жерден даярдап, 2583 сом кассага төлөгөн. Эч кандай тоскоолдуктар жок экендигин жана элге бардык шарттар каралганын белгилейт. Биз загран паспорт 2 күн тапшырдык. 2 күн Бема сүлөгөн загран паспорту 2 күндө тапшырып, төлөмү 2583 сом экен. Загранды 2 күндө тапшырдык. Кассага барып, кассада 2 күндөн уже кассадан алып атабыз. 2583 сом. Жакшы бу жерде эч кыйын немелер, бул тоскоолдор болбоду. Калкты тейлөө борборунда бардык шарттар түзүлгөн. Видео камералар электрондук аппарат менен жабдылган. Калкты документтештирүү боюнча бардык кызматтар автоматташтырылган. Борбордун жалпы аянды 410 чарчы метрди түзөт. Имаратты жеке ишкер акысыз тейлөө кызматына өткөрүп берген. Күнүнө 800дөн ашуун адамды тейлейт. Жалпысынан жарандарга 30дан ашуун кызмат көрсөтүлөт. Азыркы адамдарга паспорт алуу системасы өзүңөр көрүп атасыңар, электронный система болгондон кийин чем мурдага караганда аябай эле жеңилдиктер болуп калды элдергечи. Эгер адам паспорт тапшырып атканда учету базада болсо эле лишний эч нерсенин кереги жок. Айыл өкмөттөн справка, тиги бу деген нерселер кереги жок, только паспортту ЗАГС менен келип, эгер үйлөнгөн болсо, ошо менен келсе калган иштер бардык ушул жерде бүтөт. Сүрөт да ушул жерде, төлөмдөрү да ушул жерде, касса жайгашкан, ушул жерде төлөп, тез арада паспортун алып кетеришет. Аябай көрүп атасыңар, аябай жаңы форматтагы мына ишканабызда аябай сонун ачылды. Элдерге мына эл үчүн аябай сонун, мына Өзгөн районуна аябай сонун бир чоң жаңылык, бир чоң ушул эл үчүн аябай жакшы ишкана деп, алдыңкы ишканалар деп айта алам да. Өлкөдө калкты тейлөө борборлорунун иши борбордук системаларга туташтырылган. Калкка сапаттуу жана жеткиликтүү мамлекеттик кызматтарды көрсөтүү өкмөттүн артыкчылыктуу багыты болуп саналат. Абдумалик Базарбаев, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар.